Ар бир адам өзү төрөлгөндө программада туулган. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бирибиз планетанын таасири астында төрөлгөнбүз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү өзүбүз аңдай албайбыз. Эмне үчүн бул жоош, эмне үчүн бул чапчаң, эмне үчүн бул кычык сүйлөйт, эмне үчүн бул муштумун көтөрөт? Ушул нерселерди түшүнүш үчүн биринчиден, экинчиден биз кайсы профессияда иштесек жакшы болмок эле. Эмне үчүн акчабыздын дайыны жок болуп атат, тапкан ташыганыбыздын берекеси жок болуп атат. Мына ушуну билебиз, бул миссия деп коет. Кай жакта биздин профессиябыз болуш керек эле, кайсыл жакка барсак биздин тапканыбыздын берекелүү болот эле. Мына ушул жагын үйрөнөбүз. Андан кийин биздин атыбыздын энергиясы эмнени берет? Биздин атыбыздын энергиясы руль. Бараткан руль. Каякка баратсак, ошол атыбыздын энергиясы берет. Мисалы үчүн мен жана башта айтпадым, мен атым 4, значит отчужденность. Мен ушунча жасаган эмгегимдин баарын бир көмүскөдө жасашым керек да. Потому что менин башым ошону буруп атат ошол жака. Руль ошол жака буруп атат. Ошон үчүн сиздин атыңыздын энергиясы эң чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн 2 деген 6 деген аттагы адамдар булар бактылуу үй бүлө, ийгиликтүү иш деген болот да. Биз ошон үчүн мен мисалы үчүн азыр атымды мына эми былтыр 6га өткөрдүм да. Эмне үчүн? Анткени ушун үчүн өткөрүп атам. Андан кийин бизде түстөрдүн энергиясы деп сиз жакшы суроо бербедиңизби? Кийимдин түсү эмне үчүн эмне маани берет депчи? Бизде аламда биз аламдын бир бөлүкчөсүбүз да. Алам бизди мындай бир кичинекей эле бир эме точкабыз да, биз алам үчүнчү точкабыз. Анан биз көрүнбөйбүз. Анан ошон үчүн биздин цветибиз бар ар бирибиздин. Алам бизди ошол цвет менен көрөт. Демек мен ошол өзүмдүн ылайыктуу цветим менен жүрсөм, өзүмдүн волнамда жүрөм да. То есть аламдан келаткан сигналдар, аламдан келаткан кабарлардын баардыгы өз орду менен болуш керек. Ал жакта өзүнүн закондору бар. Биз түшүнбөйбүз аны. Ошон үчүн именно ушу сүтсай илиминде бизге түстөрдү берип атат. Сенин түсүң ушул түстү кийсең, сен энергияң жакшы болот эле депчи. Көп нерсени кээде биз илгери апаларыбыз айтчу эле го, эшикти кулаштаба дейт. Эмнеге десең, болбойт деп коет. Эмнеге деп сурасаң, болбойт деп коет да. Бул цвет деле ушу сыяктуу. Биз көп нерсени мынтип келип болбойт деп коебуз, же болбосо ушундай кылсаң болот деп коебуз. Цвет да ошол сыяктуу болот атпайбы? Сен кызыл цвет кийсең, энергияң сонун болот, көтөрүлөт деген сөз да. Ушул эле. Анткени биз энергиябыз канчалык өйдө көтөрүлүп турса, энергия деген бул акча, энергия деген бул ден соолук, энергия деген бул жолуң ачылат деген сөз. Потому что биз энергиябыз төмөн болсо, биздин жолубуз дайыма жабык. Өзүнөн өзү эле өзүбүз жолубузду өзүбүз жаба беребиз. Башка киши жаппайт, өзүбүз жаба беребиз. Андан кийин биздин календар жөнүндө токтолсок, биздин өздүк жылыбызды билбей туруп иш кылганда, бул навигатор жок иш кылуу деген сөз да. Календар бул навигатор бизге. Оң жакка барсаң, азыр мынча метр деген оң жакка буруласың, анан сол жакка буруласың, анан дальше деп көргөзөт атпайбы? Ошо календар менен кеткенде биздики бүт баары правильно последовательный действие менен кетет, ишибиздин баары туура болот. А болбосо биз навигатор жок баратканда мындай сокур киши кетип бараткандай эле кете беребиз. Анга түшкөндөн кийин түшүнөбүз, түштүк депчи. А календар бар болгондо биз уже заранее навигатор менен бараткандай сезсеңиз болот, туура барасыз да. Бул курста мини разбор бар, белек. Бул курска келгендерге менден лично мини разбор болот. Мини разбор бир 15-20 мүнөт созулат. Ошондо сиз өзүңүздүн, балдарыңыздын мүнөздөмөлөрүн кыскача билип аласыз. Көп эле информацияны билип аласыз. Анткени сизде эмне үчүн деген суроо өтө көп болот. Жана дагы ошол өздүк календардын баасы 700 сом, эгер мындай сатып алсаңыз, 1 жылдын календары. Жана дагы сизге ушул курска келгениңиз үчүн менден лично ошол өздүк календарыңызды белекке берем, түшүндүрмөсү менен. Өзгөчө стрессте болгон адам, иши жүрбөй аткан адам, жанын коерго жер таппай аткан адамдар биринчи очередь ушул илимге келет. Бул илимге курсагы ток, жашоосу беймарал киши келбейт. Көпчүлүк учурда ушундай. Мүмкүн жашоосу беймарал, баардыгы жайында болгон адам келиши мүмкүн, алар экилер келиши мүмкүн. Экилер тубаса психологдор да. 4төр келиши мүмкүн, 4 менен 7, булар изденүүчүлөр. Калган сандардын курсагы ток болсо келбей деле коет. Өзгөчө 3, 8, 6 дегендер башын оорутпайт. Анткени курсагы ток, кийими бүтүн, оокат жайы жүрүп атат, мунун мага кереги жок дейт. Өзгөчө кыргыздар мындай баардык нерсе бүтүп, такыр жол табылбай калганда издейт да, изденип баштайт. Көбүнчө ошолор келет бизге. Такыр жол таппай калганда, айласы курганда анан келишет. Эмне үчүн биз ушундай абалга чейин жетебиз? Анткени биз көп учурларда илимге маани бербейбиз.
илимге маани бербейбиз. Любой нерсени, мисалы үчүн машинени деле биринчи окуп, анан право алып, анан рулга отурабыз да. А биз жашоодо антпейбиз да. Жашоодо биз билбейбиз. Үйлөнөбүз, жайланабыз, күйөөгө тиебиз, аял алабыз, бирок дальше кантип жашашты билбейбиз. Толтура акчаларды табабыз, базарга барып алып, миллиондогон акчаларды табабыз, бирок аларды башкарганды билбейбиз. Анткени анын окуусун окуган эмеспиз. Ошол сыяктуу эле сүт-сай илимин дагы билбей туруп, дальше жөн эле кете берген, бул жөн эле көзүн таңып алып жашаган деген сөз. Эгерде сиз бул жака келип алып окуп алган болсоңуз, болгон 3400 сомго сиз жолдошуңуз ким экенин, балаңыз ким экенин, кайненеңиз ким экенин, апаңыз ким экенин, алар эмнени каалап атат сизден, эмнени жогору көрөт, эң баалуу нерсе эмне? Мисалы үчүн бирөөсү үчүн акча баалуу, ага акча берсеңиз ал сизди жакшы адам деп ойлойт. А бирөөсүнө көңүл баалуу, а бирөөсүнө жөн эле комплимент айтып койсоңуз болду, учуп кетет. Ушинтип сиз ар бир адамдын өзүнүн тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз да. 9 башка адам, 8 миллиард адамды 9 башка адамга бөлүп атпайбы? Топторго бөлүп атат. Демек, ошолордун каалоосун билип аласыз. Ал каалоосу аркылуу сиз ар бир адамдын тилин билесиз. Жана 5 языков любви деген китеп бар го Чепмендин. Ошол сыяктуу эле сиз ар бир адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз. Бул деген эң чоң байлык да. Сиз башка адамдын тилинде сүйлөй алган, башка адамдын болун түшүнө алган, башка адамдын проблемасына ачкыч менен ачып бере алган. Демек, сиз бул көйгөйүмдүн ачкычы курсунда именно башка адамдардын дагы өзүңүздүн дагы көйгөйүңүздү чече турган бир гана ачкычты табасыз. Бир ачкыч менен бардык көйгөйүңүз чечилет. Бардыгы. Биринин аркасынан бири чечилип кете берет. Бир эле санаа санын үйрөнгөндөн кийин экинчиси миссия, анан сфера, аттарыңыз, календарь, түстөр, жалпы бардык ден соолук жаатынан проблема болуп атат, ошонун баары ачылып кете берет. Мисалы үчүн сизде ден соолук жаатында проблема болсо, кулагыңыз дүңгүрөп, ооруп атса, башкалардыкы ооруган жок. Кээде күз болгондо эле жоолук салынып аласыз, эмне болсо кулагым ооруп атат дейсиз. А жаныңыз дагы ысып атат. Эмне жоолук салынып алдың дейт, түшүнбөйт. А көрсө, сиздин именно ушул санаа саныңыздагы сизге тиешелүү оору, башкача айтканда, сиздин эң алсыз жагыңыз кулагыңыз. Ошону түшүнөсүз сиз. Эмнеге эле менин кулагым ооруй берет деп. Же болбосо, кээ бир адамдар инсульт, инфарктка жакын болот. Бардык адамдар эмес. Именно сиз жакын болосуз. А эмне үчүн сиз инсультка, инфарктка жакын экениңизди мына ушул курстан билесиз. Кээ бир адамдар ашказан ооруй берет. Баарыныкы оорубайт. Кээ бир гана адамдар ооруйт. Алар дагы түшүнөт эмне үчүн ооруп атканын. Кантип ошол ситуациядан чыгыш керекти дагы, ошонун жол жобосун ушул сүт-сай илими менен түшүнүп кетесиздер.